Акылбек Жапаров ККМга каршы нааразычылык акциясына чыккан ишкерлерди кабыл алды. Сурдолимпиаданын жеңүүчүлөрүнө турак жай сатып алуу үчүн 30% жеңилдик берилет. Бишкекте Кыргыз-Герман ишкер кеңешинин биринчи кеңешмеси өттү. Кыргызстанда жыл башынан бери курч вирустук оорулардын 3,4 миң учуру катталды. Кыргыз-тажик чек арасына кайрадан ок атылды. Кыргызстанда бир суткада 9 өрт кырсыгы катталды. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 535 миллион адамдан ашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүүгө каршы митингдин катышуучулары тарабынан жөнөтүлгөн ишкерлерди кабыл алды. Жолугушууда Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегенде ККМ киргизилиши биринчи кезекте көмүскө экономиканын жана контрабанданын көлөмүн кыскартууга багытталган. Белгилесек, делегат катары жөнөтүлгөн ишкерлерден жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ 10 күн иштейт. Иштин жыйынтыгы боюнча соода түйүндөрүнүн ар биринин жана өзгөчөлүктөрүнө жараша контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүү жана колдонуу шарттары иштелип чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Бразилиядагы Сурдолимпиадалык 24 жайкы оюндарда катышкан кыргыз спортчулар менен жолугушту. Арзыбек Кожошов белгилегенде, өлкөнүн тарыхында биринчи жолу Сурдолимпиада оюндарында мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар чоң ийгиликке жетишти. Ал белгилегенде, Кут курулуш компаниясы тарабынан Сурдолимпиаданын жеңүүчүлөрүнө турак жай сатып алуу үчүн 30% жеңилдик берүү чечими кабыл алынган. Ошондой эле бир батир бөлүнүп берилип, аны сатуудан түшкөн каражат спортчулардын ортосунда бөлүштүрүлөт жана ал турак жай сатып алуу үчүн кошумча төлөм каражатын түзөт. Кыргыз-Герман ишкер кеңешинин түзүлүшү эки өлкөнүн ортосунда соода-экономикалык, инвестициялык жана финансылык кызматташтыкты чыңдоодо натыйжалуу кадам болот. Бул туурасында Кыргызстандын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз-Герман ишкер кеңешинин биринчи кеңешмесинде билдирди. Ал белгилегендей, бир жыл мурда Кыргызстандын президенти тарабынан эки өлкө ишкерлеринин ортосундагы өз ара мамилелерге жаңы дем берүүгө багытталган Кыргыз-Герман ишкер кеңешин түзүү демилгеси колдоого алынган. Кыргызстанда жыл башынан бери өткүр курч вирустук оорулардын 3404 учуру катталды. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйынында ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу оорулардын алдын алуу жана эпидемиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева билдирди. Анын айтымында, акыркы жумада курч вирустун оорулардын санынын кадимки көрсөткүчтөн бир аз көбөйгөнү байкалуу, өсүү 1%-ды түзгөн. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасына кайрадан ок атылды. Маалымат кылайык, Баткен областынын Булак башы жергесинде саат 6:50-дө Тажикстандын Кех чек ара посту тараптан Кыргызстандын Булак башы чек ара посту тарапка ок атылган. Буга жооп катары Кыргыз тараптан да тажиктердин чек ара посту тарапка ок атылган. Эки тараптын чек арачылары дароо согуштук позицияны ээлешкен. Ок атышуу саат 7:00-дө токтогон. Белгилегендей, саат 8:40-ка карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде абал курч деп мүнөздөлүүдө. Сутка ичинде 9 өрт кырсыгы катталды. Ош областына 1, Скөл областына 1, Чүй областына 5, Баткенде 1, Жалал Абад областына 1 кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 9 бөлүм тартылган. Чүй областынын Сокулук районундагы Жаңы Пакта айылында аянты 12 чарчы метр болгон жыгач устунду шифер менен жабылган сарай толугу менен күйгөн. Чүй областынын Жайлы районундагы Кара Балта шаарында Volkswagen Passat үлгүсүндөгү жеңил унаанын кыймылдаткыч бөлүгү күйгөн. Баткен областынын Кадамжай районундагы Кара Дөбө айылындагы жалпы аянты 80 чарчы метр болгон сарай толугу менен күйгөн. Дүйнөдө коронавирустун катталган учурларынын саны 535 миллион 259 миң 297 адамга жеткенин Джон Хопкинс Америкалык университетинин маалыматтары күбөлөндүрүп турат. Республикалык штаб жазып чыккандай, жер жүзүндө вирус тарагандан бери COVID-19 жугузуунун кесепетинен 6 миллион 309 миң 431 адам каза болгон.